Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Баарыңыздарга кутман таң. Кайрадан эле Регион телеканалында түз эфирде отурабыз. Баарыңыздар менен таң эртеден амандашып кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Нурмат Абыгеев болмокчумун. Эми мүмкүн болсо баягыдай эле сүйлөшүп, баягыдай эле жакшы маек курабыз. Күндөгүдөй көнүп калган бир ай убакыттан бери түз эфирде көптөгөн конокторубуз келип атат, көптөгөн меймандарыбыз келип атат. Алар менен WhatsApp аркылуу дагы сиздердин болгон суроо жооптун баардыгын тең жеткирип атабыз. Экраныбыздын алдында адаттагыдай эле WhatsApp номери жазылып турат. Ошол WhatsApp номер аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот. Азыр кесиптешим Самара учурашып алсын андан кийин. Кутман таң барыңыздарга. Таңкы регион мен кайрадан түз эфирде. Бүгүн 20 сентябрь, күндүн жылуулугу 28 градус экен. Жуманын күнүндө таң эрте бизге жаркырап келген студиябызга келген коногубуз бар. Аны менин кесиптешим тааныштырып. Эми агай жөнүндө биринчи башта айта турган болсок, урматтуу делегөчлөр, колуңуздарга телефонуңуздарды алып алыңыздар. Ошондо сиздер баарыңыздарга азыр жеткиликтүү түшүнүктүү болот. Буга чейин дагы башка телеканалдар аркылуу дагы сиздерге дагы көптөгөн ушундай адам баласына эң эле пайдалуу болгон ден соолукка керектүү, мисалы үчүн кимге кандай ден соолугунда кимде кандай мүшкүлчүлүк болуп атса, ошонун баардыгына тең чын жүрөгүнөн жардам берип келаткан агайыбыз бар. Шайлабек мырза, ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Ассалам. Ассаламу алейкум. Биздин көрүүчүлөр менен мүмкүн болсо учурашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум телекөрүүчүлөр, замандаштар. Бүгүнкү биздин алып баруубуз, жолугушуубуз темедегидей болбойт, андан кызык болот. Ооба. Биздин саясатыбыз, саясат. Саясат ден соолук. Ден соолук биринчи орунда. Андыктан ден соолук жөнүндө сүйлөшөбүз, бардык багыт боюнча. Руханий болобу, дене болобу, сурооңарды бергиле, мен даярмын жооп берүүгө. Рахмат агай. Сиздерге рахмат, ушу кичине ушул керек нерсе экен деп, керектүү передачаңарда керектүү болуп мени чакырып койгонуңа да мен силерге рахматымды айтам. Силердин ушул передачаңа деги эле телевидениянын келечеги кең болсун, берекелүү болсун. Айтканыңыз келсин агай, чоң рахмат. Эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, Шайлабек мырзанын алдында турган көптөгөн ушундай өзгөчө витаминдер деп койсок болот болуш керек менимче. Анткени деген бул эч кандай химикаты жок. Бизге дароо эле жазып баштадыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерди көрүп атам. Азыр сурооңуздарды даярдап жаза бериңиздер. Шайлабек агайды көпчүлүгүңүздөр тааныйсыздар. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн азыр кичинекей балдардан баштаган чоң биздин аксакал ата апаларга чейин керектүү витаминдер жөнүндө айтып берет. Биринчиден баштасак агай, жаныңызда турган ушул чоң бөтөлкөлөрдө куюлган дарылар эмне деп коесуз? Өзүңүздүн тилиңиз менен айтып түшүндүрүп, ана буга мындай керек деп айтып баштай берсеңиз болот да. Эми тоок сойсо дагы касапчы сойсун дейт го. Анысыгандай дары-дармек болобу, ден соолукка тиешелүү, анын дагы өзүнүн кесипкөйлүгү болот. Бул жагынан, ден соолук жагынан, дары-дармек жагынан мен специалист деп өзүмдү айта алам. Эмне дегенде ушунун окуусун окугам, ушул жагынан илимий иштерди жазгам, жогорку эшелондо саламаттык сактоо министрлигинде иштегенбиз. Ошонун ичинде дары-дармек жана медициналык аспаптар, техникалар жөнүндө департаменттин республикасын башкаргам. Эмнеге бул сиздин сурооңузга, бул эми албетте керектүү нерселер деп сиздер суроо берип атасыңар. Бүгүнкү күнү эмне керек? Ден соолук керек, ден соолукка туура дарылар керек. Туура дарылар. Анан дарылардын түрү деле көп бүгүнкү күнү. Биз дарыны алышыбыз керек эле тамак аштан. Тамак ашты биз дары катары жешибиз керек эле, бирок тилекке каршы биз бүгүн дарыны тамак катары жеп калганбыз да. Бүгүнкү бюджетте илгери бюджетке дары-дармек анчалык деле сарптабачу экен. Бүгүнкү бюджет анча-мынча адамдарга жарты бюджет эле дарыга кетет экен. Болбосо деги эле 4төн бири, 3төн бири бюджет дары-дармекке кетип калган бүгүнкү ушундай эсеп бар да. Эмне болуп атат? Оору көп. Ошол эле учурда кайра эле кайталып келген эмне көп? Дары көп. Демек ошо дарылардын пайдасы жок деген тыянак келет. Ал дарылар аяктырыш керек эле, эмне үчүн аяктырбайт? Демек анын пайдасынан да зыяны бар турбайбы деген ойго келишибиз керек. Ошон үчүн
Бүгүнкү күнү биз эмне ичсек да, эмне жесек да, тамак, чөп чар, эзелтен эле жанагы таш доору деп коет. Биз баарынан келип эле чөп чардан жана табигый бул жаратылыштан келген нерселер менен эле адамзат эле бүгүнкү жаныбарлар эле дарыланып келатат. Ансыгандай биз бүгүн жегенибиз демек зыян болуп кетип атса, пайдалуу нерсени эмнеден издешибиз керек. Биз тамак аштан таба албай атабыз, эмнеге дегенде тамак аштагы бул индустрияны билесиңер, бизнеске бул индустрия өзү ушундай бизнес болуп кеткен, наркотиктер биякта эле калат, жанагы оружие саткандар тетиги жөн эле чаңында калат. Бул тамак аш индустриясы бүгүн эң биринчи алдыда. Бүгүн эмне көп, тамак аш көп, эмне көп, жей турган нерсе көп. Адам ачарчылыктан эч жакта коркпойт. Илгери ачарчылыктан өлсө, бүгүн тоюп, ыткыйып, жеп алып өлүп атабыз. Эмне? Ченем жок жейбиз, туура эмес тамак, демек ал зыян бере турган. Бүгүнкү тамак аштын баары эмне менен өстүрүлгөн өзүбүз байкап атабыз. Химия, удобрение, наркотики деги эле касиети жок болуп калган кези. Ошол учурда эле тамактан албай турган болсок, жана химиядан адамзат өзү ушу аптекада саткан жана дарыканаларда баардык химия жолу менен, синтетика менен келген дарылар демек өзүн жакшы жактан көрүскөн жок. Эмне кылышыбыз керек дегенде мына ошонун үстүнө иштеп келатабыз. Мен ошо таң калганым, өзүм ошо диссертация илим ишим дагы дары дармектин жеткиликтүүлүгү жөнүндө изилдеп келатып, 10 жылдын ичинде эле дары дармек 4 эсе көбөйүп, адамзат биз 4 эсе көп жеген жагын аныктап, мен өзүм таң калгам да. Ошон үчүн керектүүн гана ичиш керек деп, ошо керектүүнүн үстүндө иштеп, мен ошо алдыңда тургандардан баардык ушу табигый, натуралдуу. Андан тышкары биздин өзүбүздө Кыргызстанда өскөн дарылар көп. Ал жагынан мен да китептерди да жазгам. Дарылардын түрлөрү көп, пайдалуу баардыгы эле. Ошонун ичинен андан да пайдалуу деп мен эсептеген Курандан жана сүннеттен келген дарыларды билебиз. Биз ошолор пайдалуу. Не дегенде бизге караганда Аллах Таала бизге эмне керек экенин жакшы билет. Мына ошонун ичинен мен мынакей алганым Курандан келген алифка, сүннеттен келген бул мына кысталхин, тмин, мына сенна меканский деп коет. Мына ушул дарылар мен ошо өзүмүн жеке ойлоп тапкан ушундай пакет бирим. Вот ошол адамга эмне бүгүн керек болсо, кайсы витамин, эмне жетишпей атса, ошо натуралдуу чөптөн келген дарылар. Мисалы биз билебиз, бул зайтун майы, оливка майы өтө сонун элементтерге көп. Бул айтып отурсак бүгүнкү күнү эң керектүү, эң жакшы май экенин бүгүн далилдеп керек болсо, баардык окумуштуулар алып келип атат. Бунун составында витамин, аминокислоталар, бүт керектүү нерселер бар да. Мен айтат элем бүгүнкү күнү мынакей жаңы төрөлгөн балдарга керек болсо, жанагы чаттарына шуап, жакшы ян эметсе, одан жакшы жардам берип атат. Жакшы боюнда барганда аялдар иче турган болсо, бала төрөлгөндө сөөгү бекем, суставтары жакшы болуп төрөлүп атат. Балага берсе, кан тамыры, ошол эле булчундарын өсүшү одан жакшы болуп атат. Бул өзү өтө көп аминокислота, керектүү аминокислоталарга бай. Зыяны жок десе болот, ичсе. Мен күнүгө мына биз чоң кашык менен керек болсо 2 кашык ичип турам, чоң кашык менен. Сиңими 100% сиңип кетет. Муну ойлойт майлуу экен деп, жок, майлуу эмес. Бул кайра ошо жана өттү, айдайт, жылчогону деп коет. Ашказанда яз боло, эмне болор, курттар боло, эмне бүттүгүн жакшынакай тазалап, өзгөчө бүгүнкү күнү бизден өтө таасирленип, өтө жакшы болбой жаткан биздин ашказаныбыз, анын аш болушу, ич каткандары жакшы көп, жакшы аш болбой көбүп кеткендери, мына ошо абдан жакшы жардам берет деп айтам. Жана дагы бир жаңылык деп айтам, бул эми бул Түркиядан чыккан ушундай эликсир болот. Биз бул жагынан чогуу иштешип, биз өзүбүздүн бул жактан Кыргызстандагы жеке эле дистрибьютор болуп эсептелебиз. Мунун менен иштешкен. Бул мындайча айтканда, бүгүнкү күнү биз антибиотик дарыларды, химия, эт жесек деле химия, ошолорду тазалаш үчүн пробиотик и пребиотик деген нерселер бар да.
абдан жакшы. Ошол эле учурда жана сүннөттөн келген жакшы тимин, имбир, замзам суунан ачытылган ушундай ишти тазалап жанагындай иммунитетти көтөрө турган жакшы ушундай эликсирди дагы сатып атабыз. Өзүн жакшы көргүсүп атат, кыздар алса болот, жүзү бети тазаланып сулуу болуп калып атат. Бүгүнкү күнүнө мите-курт деген балекет чыкты. Ошо мите-куртка дагы каршы абдан жакшы жардам берген касиети бар. Мына ушул сыяктуу ошол эле мите-курттарга антибиотик катары натуралдык кристалл хинт айтып келе алабыз. Бердеген мен айтып отурса өтө көп убакыт талап кылынат. Мен ойлойм бардык табигый жакшы дарылар ичсе жакшы болот. Мен буларга эмне үчүн гарантия бере алам? Мен өзүм дарыларды алсам дагы гарантияны 100% беришке абдан кыйын. Бул жерде мен 100% гарантия бере алам. Булар касиети сонун, дарылык касиети жагы жакшы деп. Эмне дегенде, мына Касамович Аллах Таалам өзү Куранда айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей шифага эң жакшы деп ушуларды айтып кетип атат. Мына ошол эле учурда бүгүнкү күнү биздин самыныбызга чейин кереги жок самын денеге зыян бере турган эң биринчи биздин иммунитет денеден башталат. Ошону бузуп атабыз. Мына натуралдуу халал жол менен ошол ичинде мына оливка кошулган, кристалл хинт кошулган самындарды чыгарып атабыз. Мен 2 түрүн алып келгем. Мына ушундай мен ойлойм натуралдуу керектүү нерсенин үстүндө иштеп атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, WhatsApp жазылып турат экрандын алдында. Бирок сиздер мага чалып баштадыңыздар, андай эмес. Бизге болгондо WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Сиздерден келип аткан суроолор менен албетте мен баштагым келип турат. Агай баштаганда эле ассаламу алейкум, жума күнүңүздөр берекелүү болсун, ишиңизге ийгилик каалайм. 1 жыл болуп калды, сизди издеп таппайм дейт. Ой, кечиресиздер, бизге чалбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен сиздерден дагы бир жолу суранып өтөм. Анда көрөк WhatsApp аркылуу жаза берсеңиздер, ошондо да бизге ыңгайлуу болот. 1 жылдан бери издеп жүргөн конок бар экен. Көрүшү бар экен, кечиресиз. Аллах Таалам ушинтип мен аброюмду көтөрүп койгон экен, ушинтип издеген адамдар бар экен. Демек мен бирөөгө керек экен. Шүгүр Аллахка. Издесеңиз, мен өзүм азыр Ошкода клиника ачкам, Фурхат районуна. Бул жакта клиникабыз ушу 5 жылдан бери иштеп атат. Мен үйдө дагы мурда дем салуучу дары менен дарылачым эле. Азыркы мен дарегим Дооронбек Садырбаева 369 деген имаратты өзүбүз куруп алып ошол жерде иш кылып атабыз. Кутман таң, саламатсыздарбы дейт. Саламатчылык, урматтуу көрүүчү. Азыркы учурда улуу муун эле эмес, жаштарда дагы көп кездешчү бел, бут оорулары боюнча кандай дары-дармектер же болбосо дарыланууну сунуштайсыз дейт. Илгери радикулит деп эле койчу эле. Бүгүнкү күнү бул дарттын аты эле көп. Бул полиартрит, артроз, артрит деген оорулар. Ушул оорулар өтө күчөп кетти. Илгери бул 60-70 жаштан нары коюлган дарт боло турган болсо, бүгүнкү күнү жаштарды каптап кеткен да. Муну артроз, полиартрит, артрит, ревматоидный артрит деген оорулар буну аутоиммуналык оорулар деп айтат. Мындайча айтканда өзүнүн иммунитети өзүнө каршы чыгып атат да. Мындайча айтканда оору менен каршы күрөшпөй, өзүндө биякта башаламан баягы иммунитеттин крышасы кетип калды да, өзүнүн керектүү нерсесин аткарбай, кайра керексиз кылып туруп адамды дартка учуратып күчөтүп атат. Бул аутоиммунный деген болезнди медицинада дарылабайт. Дарылаган жолун таба элек. Ошого эле сахар, диабет да кирет. Бул аутоиммунный болезнь себебин да билбейт. Эмне себептен болуп аткан, бул генный деп коет, анан иштеген жумушуна жараша деп коет, анан аягында азыр психикалык жактан деп коет. Аны биз бир гана Аллах Таалам билер. Бирок медицина үчүн неизлечимый болуп эсептелинет. Бара-бара мынакей нестероидный жанагы дарыларды берет, анан гормондорду берип баштайт, обезболивающий, индометацин, ряды ибупрофен аркылуу берип отуруп, алар действовать этпей алып гормонго өтүп кетип турган шишигендер азыр ушундайлар да көп. Ошол эле жана айтып аткан муундары ооруйт, белдери ооруй берет, колдору, муундары жатса түнү менен уктатпайт, кыйшайып кетет, жана ушундай сыяктуу нерселер.
Бирок айтып атам, ал түбөлүк ошол дарылар менен өтүп кетишке туура келет. Мен айтат элем, медицина үчүн, бирок Аллах үчүн дарыланбаган нерсе болбойт. Аллах Таалам биринчи дарттан мурун дарысын жөнөткөн, анан кийин дарт. Биз ушундай жанагы дар дармек жол менен эң негизги албетте руханий, баардык психикаден, психтен руханий дарылар, дем салуу менен жана мындай дарылар менен дарылап өзгөчө мындай адамдарга хижама кылдырыш керек. Хижама деген жанагы сөөктөргө пайда беретін канды жакшы айланта турган, нефтерди иштете турган кан чыгаруу. Неберем 5 жашта кидис витамин алып бердим. Кызым бирок ал 7 жаштан жогору экен, жей берсе боло береби дейт. Жевательный кидис дейт. Ушундай барбы? Эми дарылардын түрү көп. Азыр мен тиги аптекада медицинага дарыларга кызыкпай да калгам. Ошо кызыкпагандан берки 10 жылдан бери ушундай түрлөрү көбөйүп кетти. Азыр илгери бир райондук дарыканада бир 10 чакты аналгин, аспиринге окшогон растворлорго дарылар турса, азыр жөн эле бир камокко кирсең, мына полка ийилип турат. Анын баарынын эстеп да калышы кыйын. Ал бирдекеге основной действующий нерсе болот. Баягы анан ага дагы бирдекени кошуп эле, бирдекенин аттарына шипучий кылып эле, анан витамин кошуп эле бирдекени чыгарып кайра кымбат сатышып атат. Ошол эле аспирин шипучий кылып эле, АЦС кылып эле өтө кымбат кылып сатып аткандар эле ушул да. Сиздин дарыларыңызды витамин демекчи. Витаминдин бүгүнкү күнү аптекада алсаңар натуралдуу витамин алып ичип атам деп эч ойлобогула. Бардык витаминдер формуласы синтетик ошого туура келет, бирок ошо натуральный эмес, ал кийин кайра эле таасири керек болсо көбүшсөңөр тескери болуп кетет. Сиздин дарыларыңызды сурап атат да, мен 51 жаштамын, 6 балам бар, варикоз бар, дары менен жок кылса болобу дейт. Ооба, варикоз деген эмне? Бул кан бут жакка барып атат, кайра артка жакшы келбейт деген сөз да. Бул кан тамырлардын бузулушу, деги эле өзүнүн ички аппараттын бузулушунан пайда болот бул. Ошон үчүн варикозго эң биринчи мына биздин өзүбүздүн жакындарыбыз мына жубайымда дагы варикоз операция кылыш керек деген абалда хижама кылдырып берип, канды жакшы тазалап, тазалай турган нерселер ичип туруп, азыр варикоздон кутулуп кеткен. Мындайлар көп өтө эле. Ошондуктан эч кандай коркпой, ойлонбой эле анын себебин иштеш керек. Бул себебинде дагы образ жизни деп коет, жумуш ондойдур, көп басаттыр, көп тураттыр, көп олтураттыр, суукта көп жүрөттүр, ушундай сыяктуу нерселерди дагы эске алып туруп, анан биздин методду да пайдаланып көрүп, жок кылса болот, дарыласа болот. Агай өзгөндөн болобу, канча жашта, кесиби ким дейт? Кесибиңиз боюнча жаңы кошулгандар. Мен өзгөндүккө окшошуп кетип атам окшойт. Көптөр түштүктөн экен деп ойлогондор көп экен. Мен өзүм Таластан болом, туулган жерим да ошол жакта окуу жайым бүткөм. Эң биринчи кесибим меники ошол Украина Харьковтан фармацевтикалык институтту, дар-дармек институтун бүтүргөм. Кайра келип ошо Көктөм деген фирмаларды ачып, ошо өзгөнгө чейин ачканбыз. Ошо өзгөндө дагы Көктөм деген аптекаларга чейин. Негизи кезигим меники медицина жагы, ошо медицина тармагында иштеп келип, анан кайра Ак үйгө чейин иштегенге туура келген. Ак үйдө ошо орг отдел деп коет, ошо түштүктү курьер эткем, өзгөнгө көп жолу баргам. Андан тышкары мен дин жагынан кызыгып кетип, ошо дин агенттигине статс-секретарь, мындайча айтканда ал жактан биринчи зам министр дегендей дин жагынан статс-секретарь болуп баштап, 2,5 иштеп, динди иш жагынан билип, байланыштарды билип, өзүм кызыгып, мына руханий жакты кошуп дарылап, интеграция кылып, мына өзүм доктор катары медицинасын жагы жана элдик медицинага кайраштырып, мынакей элге жардам бергенге аракет кылып атабыз. Рахмат агай. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге чалбаңыздар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы бир жолу суранып өтөм. Себеп дегенде сиздердин чалганыңыздар биздин WhatsApp аркылуу жазып аткан көрүүчүлөрдүн суроо салгандарына кичине жолтоо болуп коюп атасыздар. Ошондуктан сиздерден суранабыз, чалбай эле болушунча экрандын алдында турган WhatsAppка сурооңуздарды сала берсеңиздер болот. 28-inde Бишкекке барам. Барсам кабыл аласызбы дейт. Бул кайсыл жактан жазып атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр? Ошондо толуктап жазып кет. 28-inde иштейсизби, ошону айтып? Суроода окшойт. Кайсыл күндөр иштейсиз же кайсыл күндөр иштейсиз? 28
деринде балким менен ошо Шайлообек Үркүнбаев деген инстаграмдагы менин аккаунтума кирсеңер, ошол жерде мен кайсыл убакта каякта болорумду айтып турам. Мен баскан жолум тамак жеген, эмне тамак кантип жейм, канча жейм, ошол жака чагылдырып турам. Ден соолукка пайдалуу тамактарды чагылдырып турам. Кыймылдарды кандай кылмыш, ошон үчүн каякта болом, кайсы убакта иштейм, ошол аккаунттан мени тапсаңар бар болот, Шайлообек Үркүнбаев деген. Эми көптөр кандайдыр бир мени эңсеп эле, ошо менен эле дарыланат элем, ошол жактан эле мен ошол жактан эле жакшы болот элем деген ойду мен андайдан алыс болго деп айтат элем. Мен силерге биринчиден кудай эмесмин, мен дагы жаңылышам, бирок ошол эле учурда ушу мен өзүм тажрыйбамен үйрөнгөн мыкты мына центральный офиста эле 8 молдо бар, Ошто 6 молдобуз бар, дасыккан, эң сонун дем салган, андан тышкары врачтардын бардыгы бар. Бизде ошо клиникага келсеңер, ошо терапевт бар, кайрың ооруса, ички аппаратың ооруса, нервтиң ооруса, невропатологубуз бар, хирургубуз бар, гинекологубуз бар, урологдор бар. Мына эркектер бүгүнкү өтө проблема болуп аткан нерселерди дагы карап бере тургандай кылып. Анысы кандай эч күмөн болбой келе берсеңиз, келгенде эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, консультация. Эгер эле жардам болбосо, анан кийин мага чыксаңыз, мен да график менен кабыл алам. Сөзсүз албетте мага жазсаңыз, аны биз көрүшөбүз, жолугушабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, урматтуу көрүүчү. Балам 6 жашта, мектепке бара баштаганы түнкүсүн көп уктабай чочуп ыйлап жатат дейт. Мындай балдарга сөзсүз дем салдырыш керек. Демек бирдекеден чочуп калган, же бирдекеден коркуп калган, же кандайдыр бир компьютер же сотканы алып алыптыр, бир жаман нерсени көрүп алган. Бүгүнкү күнү балдар байкап атсаңарбы, жана бир бале чыккан экен, бүгүн өтө да көбөйүп кетти. Жана туалеттен чыггандан кийин ар нерсени берет экен. Мынакей кече бир кичинекей кыз келип 6 жаштагы кыз. Апасына айтат экен, мен туалеттен чыгып сага тамак бергим келет, мен сага гүл бергим келет, минтим келет, туалеттен унитаздан чыгып эле ошондой нерселерди көрүп эле, ал жактан да страшный жаман нерселер көрүүсү, бүгүнкү балдар ошол жакта мирде жүрүшүп атат да. Өтө этият болуш керек. Өтө этият. Мен да ушул жерден айтып кетем, ата-энелер көбүңөр ушу садикте тарбиялайт деп ошол жака тапшырып коесуңар, көрөкат деп, эмне жумушум калып калып атат деп, көрөкат деп жүрүп, балдарга жакшы мээрим бербегендиктен бүгүн балдар өтө көп. Мен айтат элем, ушу 80% эле агрессивный, жакшы эмес болуп калган балдар деп айтып кетем. Канчалар укпайт, уктабайт, жанагында чырылдап чыгат, түндө чочуйт, сүйлөнөт экен. Анан аягында ненужный ребенок, анткени ата-энесинин мээримин албай атат. Андан тышкары мектеп тарбиялайт дейсиңер, анан вуз дейсиңер, эң артынан анан мен укпаган балам тил албай калды, баягы түштүктөр айткандай эң артынан үйлөнгөндө катын ээрчитип калды деген сөздөрдү айтып, анан кийин биз балдарыңардан кутулуп да каласыңар. Кыздар көптөр эчтекени түшүнбөй, ата-эненин мээримин турмак тарбиясын көрбөй, жашоолорго начар болуп, эчтеке көнбөй, жалкоолонуп, жашаганда эле проблема баштаса эле ажырашып эле, мынакей каждая вторая семья ажырашып эле ушундай жаман болуп атат. Ажырашкан нерсе албетте бул ата-энелик эмес, балдарга өтө таасир берип туруп жаман болуп аткан. Сөзсүз дем салдыргыла. Дем салдырса эле бизге келгиле деп айткандан да алысмын. Албетте башка жакта Ош тарапта болсоңор, Ошто дагы бар биздин филиал. Деги эле кайсы мечиттен Куран гана окуп, дагы да кайталайм, көз ачыкка туш келип аласыңар. Бирдекени шыбырлап деп түшүндүк сөздөрдү айтат. Жалаң гана Куран окуп, жарым сааттан кем эмес дем салып, мынуну илип кой, мынуну байлап кой, мынуну агысып кой, мынуну тагынып кой дегенден алыс болгон моллолорго дем салдырсаңар абдан жакшы болот. А эгерде өзүңөр дем салсаңар, үйрөнсөңөр, ал кыйын деле эмес. Фатиха, Ихлас, Фалак сүрөстөрүн, Нас сүрөлөрүн жаттап алып туруп эле, ата-эне балдарына салса андан да жакшы болот. Бул балага сөзсүз дем салыш керек. Урматтуу көрүүчү, мүмкүн болсо алып келсеңиз болот экен, аябай жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып айтып берди агай. Ошондуктан балаңызга көбүрөөк азыр көңүл бурушуңуз керек экен. Сиздин дарыңыз жөнүндө дагы сурап атышат да, ошол сиздин дарыларыңыз системная красная волчанка дегенди айыктырса болобу дейт. Системная красная волчанка. Эмне деген оору негизи? Бул өтө мындай оору, медицинада дарыланбаган оору, ал киши өзү билет. Далай эле медицинанын эшигин кактабаш керек, дарыларды иштеш керек. Муну билесиңер. Ал өзү психикалык жактан нарушение болгондуктан анан денеге чыгат да ал нерселер.
Бул медицинада дарыланбайт. Бизде эң биринчи психика баш менен иштеш керек, жүрөктөгү жаман нерселерди ташташыбыз керек. Бул адамда дегеле жанагы ооруп аткан адамда кичинекейинен обидасы бар, таанышы бар, травмасы бар, бирдекеден капа болгон, балдары ата-энеси таштап кеткендир же ажырашып кеткендир же бир кандай балдар менен мушташып ошол жерден капа болуп калгандыр же бирөө катуу сөгүп ушинтип жүрүп отуруп капитсе отуруп мынакей ошол мээсинде жүрүп аладыр, мээсинде жүрүп ошого денеси каршы чыгып аткан. Бул психосоматика деп коет. Бул эмелер көп билет, психологдор, психосоматологдор андан жакшы билет. Ошону менен жакшылап иштеп туруп, жана биздин дарылар менен тазаласа, дарыланса болот. Жакшы. Үмүттү үзбөш керек мындай жерде. Ассаламу алейкум. Мен сизге көптөгөн каалоо тилектерди айтам деп жатыр. Бар болуңуз депчи сизге. Аллахым сизден да разы болсун. Балам 5 жашта, сүйлөбөйт, башына чапкылап ыйлайт, түнү ыйлайт. Кандай кылсам болот? Рахмат. Вот ушундай көрдүңөр, ушундай учурлар көп. Негизи балдарды периштелер колдойт. Аны оң жагына, сол жагына, аркасынан да алдына периштелерди Аллах Таалам байлап койгон балакаттан чыкканга чейин. Периштелер эртеле качып кетет десе болот да, балакачка жете электе. Кайсы учурда ата-энеси ыплас жашаса. Үйүндө музыка, арак-шарап, кырылыш, талаш тартыш, сыртта жүрүп, илештирип, ардекен нерсени ирлештирип, жаман нерсени иштирип, келиш, өзгөчө ата-энеси жанагындай жаман иштерге барыш, бирөөдү капа кылып койсо, бирөөдүн акысын алып койсо, жанагындай каргаша түшсө андан бешбетер жаман. Андан тышкары, каргашадан тышкары көз тии деген бар, аны да исключать этпеш керек. Жана кара дуа деген мындайларга оңой эле жабышат. Эгерде коргонуп жүрбөсө, коргонуу деген албетте мен азыр айтып кетем, коргонуп жүрбөгөн адамга андай кара дуа жөн эле тез эле барып жабышып калат. Мындайча айтканда көчөдөн өтүп баратып эле анча-мынчалар магия кылып коем деп эле магия кылып койгондор жеңил эле тийишет. Ошондуктан ушундай нерселерден алыс болуп, балдарыңарды коругула. Эң негизги мынакей, Аллах Таалам сыноо берет да, күнөөлөрүбүз үчүн. Ошол сынооду өзүбүзгө берсе жакшы, а балдарга берген эң жаман. Ошон үчүн өзгөчө эне үчүн өзү оорусса бир оору, балдар оорусса эки оору деп айтылат да. Ошон үчүн муну этият болушубуз керек. Кимдир бирөөгө азыр мен тамаша катары мындай тигиндей эми мындайча айталы, биз жакында өлөбүз баарыбыз, каяка кетебиз, эмне үчүн биз жашоого келдик деген ойго келиш керек да. Ушундай татаал кылып жараткан бизди кайра чиритип, тиги жерге барып туруп жок болуп кетип атабыз. Ошол учурда эмне калат дегенде, албетте сөзсүз рух калат. А рухубуз эмне менен барат, Аллахтан ошону ойлонушубуз керек. А рух, мен силерге айтып кетейин. Тиги биздин авицинаны алып көрө турган болсо, мен ошо оюм ошондо, мен аны окуп жүрүп ошого туура келдим да, денени рухту карамайын, денени карабагыла деген өзүнүн насааты бар да. Ошол эле Платон, Сократ убагында айтып кеткен баарыбызды, рухту дарыламай дене дарыланбайт, рухка байланышкан баардык жакшы жаман нерсе деген эми рухтун эмне кандай орду бар, канткен аны корой алабыз. Анан шайтан деген бар экенин билгиле. Шайтан кимде ким жок дей турган болсо, ага маани бербей турганса, мына ошол адам өлдү. Шайтанга азгырылды да, бул дүйнө менен жакында өлүп кетет. Ал түбөлүк. Эми элестетсеңер, мынакей мен силерге айтайын. Өлдүк, жакында өлөбүз. Түбөлүк дегенди ойлогулачы, түбөлүк жокпуз. Түбөлүк. Дагы кайта кылып атам, түбөлүк. Эми ошол силердин жүрөгүңөргө тийбесе, анда кантип түшүндүрүш керек? Шайтан менен күрөшкөлө, ошондо жакшы болосуң. Ассаламу алейкум, кутман таң. Мен 6 жылдан бери бутум ооруйт. Кылбаган, ичпеген дары калбады. Майздардын баарын сыйпадым, бирок эч бир таасир бербеди. Кантсем болот? Сиздин дарыларыңыз жардам береби? Албетте жардам берет. Биздин дарыбы эң өзгөчө. Өзүң руханий, өзүң рухуңа. Псих деген сөз, психосоматика. Бул нерв деп атат да, бул баары рух деп айтылат. Сиздин ооруңуз подагра деген койду, же полиартерит, артрос дегенби билбейбиз. Бут ооруса ошол симптому келип атат да. Мен айтат элем, жана айтып аткан ошо жанагы аутоиммунный болезнь деп коет, эгер ошонусун кайсынысы болсо дагы.
Бул сенин иммунитетиң өзүң ден соолугуңа каршы күрөшүп атат. Ооруга эмес, өзүң ден соолугуңа. Ошон үчүн канча иммунитетти көтөрө турган дары ичкен сайын сенин ооруң күчөй берет. Ошон үчүн подагра бар болсо, койдун этин жебе, этти жебе, күчтүү тамак жебе дейт. Иммунитетти көтөрө тургандарын сага тыюу салат. Мына ошентип жүрүп эчтеке ичпей жүрүп өлүп кете бер деген сөз. Мен айтат элем, наоборот, тескерисинен иммунитетти ордуна алып келиш керек. Өзүң организмди перестроить этип, перезагрузка кылып туруп, жана Куран сүннет менен тазалануу менен кайра жана иммунитетти көтөрө турган дарыларды ичиш керек, жакшы болосуңар иншалла. 2 жыл мурда биздин келинибизди айыктырып бергенсиз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Ден соолук каалайм деп жазыптыр биздин көрүшүбүз. 2 жыл болгондо ошондо сиздерге канча жыл болду ачылып иштеп жүргөнүңүздарга? Мен иштегениме ушу дем салып баштаган 15 жыл болду. Клиника ачып, ушу стационар, клинический врачтар менен аралашып иштегениме 8 жыл болду. Анткенде бул жакта сизге ыраазычылык билдирип, көптөгөн жакшы каалоо тилектерди жазып атасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эртеден негизи адамдар биринин бири маанайын көтөрүп, ушундай жакшы тилек жазып тургандын баардыгы тең эле. Бул албетте кубаныч, сүйүнүч бизге дагы. Агайга мен азыр сиздер эфирден кийин сиздердин ушул жакшы тилегиңиздерди мен дагы жеткиргенге аракетимди жасайм. Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Ыйык жумаңыздар маек болсун. Жашоо турмуш оорлошуп, жетишпестиктин айынан жардамга муктаж болуп калабыз кээде. Сиздин жаныңызда турган оливка майын нарындагы эжекеме ошол жактан аптекадан сатып бере алабызбы деп жазып атат да. Ооба, нарында биздин дистрибьюторлор бар. Сиздер биздин телефонго кайрылып, силер бере аласыңар биздин телефондорду. Бере алам. Берсеңер, ошого чалсаңар, нарындагы дистрибьюторлорду сизге айтып берет. Кайрын. Сизге керек болсо биздин дистрибьютор жеткирип берет. Оливка деген көп. Оливка. Сиздикин сурап атышат го? Илгери тетиги супермаркеттерден гана алчу эле, кийин азыр мына көчөдө, киосканы айтпайын, камактарды көчөдөн сатып калды. Эмне дегенде, булан өтө выгода акча түшөт экен, адамдар эметип анан кийин ушуну жазып алып эле, кошумча кошуп эле, эптеп бир белекет кылып сатып акча үчүн чуркап калган. Оливканын бүгүнкү күнү мен толук эле айтып кете алам, 90% самопал кошулган деп айтып кете алам. Толук. Оливка өзү кымбат болот. Арзанын качырбагыла. Өзүбүз поставщигибиз бар, ушу испанский деп туруп туруп, өзүбүз разливать этип туруп неметебиз. Кайсы бир күмөн болсо да мен саттырбайм аны. Эмнеге дегенде биздин рейтинг ошондой. Лучше саттырбай эле кармап турганыбыз жакшы. Андыктан оливканы да тазасын алып ичкиле. Нарында бар экен да, ошондо сиздин ушундай Сеннамет деген атайын өзүңөрдүн логотип деп коебуз го. Ошо менен урматтуу телекөрүүчүлөр, чалмай жок мен ошентип басып кое берем, кечиресиздер. Ошондуктан кан тамырларды тазалоо үчүн кандай аракеттерди жасоо керек? Же сизде дарысы барбы дейт? Кан тамыр демекчи, ал кайсы кандай, сиз семирип кеттиңизби, же өзү арыктап кеттиңизби, же стенокардия дегенди койду, кан тамырларынын жанагындай бляшка болуп, май басып, же кандайдыр бир шлак басып туруп жакшы айланбай калды, эмне болсо ошону билбейбиз да. Кайсы эмне болбосо мынакей канды тазалайт турган мына бул жакшы, жана бул жакшы деп айта алам, кыздардын баары да түшүндүрүп берет. Бул сенна меканская деген, бул сенна деген сөз билесиңер, тазалануу дегенге келет. Ошо чөптүн аты да ошодон атылган да. Бул мисалы тазаланыш үчүн бээнин сүтүн ичип атасыңар го. Ошо бээнин сүтүндөй тазалайт, бирок бээнин сүтүнөн дагы жакшыраак тазалайт деп мен айта алам. Бээнин сүтүн витамин жагынан эмес, кымызды мен жакшы көрөм, өзүмчө витамин, бирок тазалаган жагынан бээнин сүтүнөн жакшы деп айта алам. Эмне дегенде бул ичимдүүлүгү дагы, жыты да жакшы, убара болбойсуңар, сезондо калып калсаңар, мынакей азыр эмне болду деп жүрүп аткандысыңар, круглый год ичсе болот, үйдө отуруп алып ичсе болот. Ыңгайлуу өзүңүздүн дааратканаңызда отуруп алып туруп тазаланса болот дегендей, мына ушуну менен да тазаланып тур, анан кийин кан тамырга дагы плюс еще хижама кылдырыңыз. Хижаманы да түшүнгөндөргө, билгендерге, санитарлык нормалардын баарын кармагандарга жазаттыңыз. Көрүнгөнгө эле жазат бербей. Бул кан деген өзүнчө коркунуч нерсе. Биз дагы бир кайталап кетет окшойбуз агай. Анткенде деген көп киши сиздин ошол адрес деп жазып атышат да, агай адрес. Дарегиңизди сурап атат. Адрес деп жазып атышат да. Биздин адресибиз Садырбаева, Доронбек Садырбай 369
0502 24 02 02 44 44. Дооронбек Садырбаева көчөсүндө барасыздар. 369 номердеги ошол жакта клиникага барсаңыздар эле ошол жактан эң эле оңой жөнөкөй таап аласыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы Шайлообек агай, сизди дайыма угуп келем дейт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суроо берип калайын. Алдын ала рахмат. Гепатит В вирустун саны көп чыгат. Тамак ашты ылгап эле жүрсө айыгабы. Сиздин дарыларыңыздын бир курс алып келгенмин дейт. Хижамаңыздарды да алганмын дейт. Сизден дарыланыптыр. Гепатит Б деселе, гепатит деселе, ЦСД болса дагы тим менен азыр паника. Ой, мне врач айтты, сенин уже бул спид оорусуна окшош, сенин бооруң өлөт, эзилет, мезилет деп туруп коркутат да. Бул врачтардын силерге берген диагнозу приговор. Язва деп айтабы, полиартрит деп айтабы, кайсы оору, өзгөчө гепатит деп айтабы, бул силерди страх бере турган приговор. Мындайча айтканда, сенин жакшы жагын айтсаң, сен оңолуп кетмесиң, жаман жагын айтып, гепатиттен өлүп туруп, ошондон өлгөндөр да толтура. Мынакей ковид болуп, мен ойлом окшойм деп өлүп калгандар канча. Бул жерден оорубуз бул жакта эң биринчи. Гепатит демекчи. Мен өзүм мынакей 98 жыл болса канча жыл өтөт? 98 жылдан бери гепатит Б менен ооруп келатам. Башында паника болуп, өзүм дары-дармектин атасы болгондо бир ампуласы 150 турганы ал убакта долларда өзүм бир жолу алсам эле реакция кетти. Ошо гепатитке пайда бере турган 50/50, анан мына побочный действиясын карасам, жөнө мындай список. Өзүм албай токтотуп койгом. Мен силерге айтарым, эч коркпогула. Здоровый образ жизни. Харамдан алыс болуп, халалды болуп эле тамакты ылгабагыла, жей бергиле. Ченемдүү жегиле. Мен силерге дагы бирөөгө айтсам ишенбейт да. Мен чучук картаны жей берем. Чучук карта жейсиңби? Мен тамашачынга айтып атам, бышырып туруп чакыргыла, мен силерге жегенди көрөсөм. Гепатиттен мен көргүсөм кантип жешти. Ооба жеймин, жеп жүрүп туруп иммунитети көтөрүп туруп, мен гепатиттин деги тестте тапшырбайм, эчтеке да кылбайм. Эч кандай ойлоп да койбойм, алхамдулилла жакшы. Телеканалга келип, ушундай суроолорго жооп берип, толуктап кайра тууралап жазалы, урматтуу көрүүчүлөр. Дем алыш күндөрү да иштейсиздерби дейт. Ооба. Кайсыл күндөрү иштейсиздер, ошону баса Бизде выходной деген жок. Дем алыш күндөрү врачтар гана чыкпайт, бирок ошол эле учурда дары сатуу жана дем салуу жагы, хижама жагы толук менен иштей беребиз. Ошо дем салуу жагында сиз өзүңүз саласызбы же сизден шакирттериңиз салабы? Азыр шакирттерим салат, буга чейин мен салып келгем. 58 жаштамын, бел омурткаларым ооруйт, эки бутум кошулуп ооруйт. Кандай сунуш бере аласыз дейт. 58 жашта, 60-тагылар. 60. Инилер, 60 жаштасыл ини деп айтам. Мусулман бир туугандар, замандаштар, ооруну өзүңөргө чакырбагыла. Айым жазып атат окшойт сүрөтүн караганда. Дагы да айтып атам, айым болобу, ким болобу ооруңарды чакырбагыла өзүңөр. Өзүбүз ооруну чакырабыз. Мен силерге далилдеп берем. Карлыгың балекет турбайт, тамагың жакшы аш болбой туруп, ичиң көрүп турбай, көп жей албай турбайсың. Уйкуң жакшы эмес болуп калат турбай, башканын белиң какайып калат. Ошентип отуруп какайып каласыңар да какайган ойдон өлө бересиңер. Максат койгула, ооруну таштагыла. Бул жерде оору эмеспиз. 90га чыкканда да чуркай иш кылып өлөбүз. Аллахтын ыраазысын табабыз. Так жакшынакай кыймылды күчөтүп, албетте биз бүгүнкү күнү ыткый эле жей бербей, тандап жеп, органиканын пайдалууларды жеп, кыймылды көбөйтүп жана максат койсок, максат эми жатайын, балдарым караш керек. Эмне кыласың, балдарыңа көз каранды бол. Мынакей внимание бол, балаң келдиң жакшы көңүл бурат, ошодон ооругандар толтура. Эмне внимание хочет, баласы карабайт, кеңелеп ошентип оору болуп, өзү оору болуп калганын билбейт. Кереги жок, карабай эле койсун, өздөрүнүн оокатын кылсын. Көз каранды болбогула. Өзүбүз иштеп туруп, өзүбүздүн оокатыбызды кылалы. Ассаламу алейкум, атам сахар менен ооруйт 4 жылдан бери. Быйыл жазда баштап кургак учук менен да ооруп жатат. Азыр кыйналып жаткан оорусу денелери чымырайт,
сайгылашып ооруп жатат. Эмне кылсак болот деп сахар жөнүндө жанатан бери мага бир калп айтпайм, бир 8-9 келди. Сахардын жакшы бир бүгүнкү күнү сахара инсулин зависимый болсо дарыласак болот. Тезирээк кайрылгыла дагы бу дагы аутоиммунный болезнь ичине кирет. Буну ойлогула дарыланбайт экен да, дарыласа болот. Ошонун ичине хижама да мындай жакшы жардам берип атат. Вот, андан тышкары дагы кандай суроо кетти? Азыр кечиресиздер. Дагы бир жолу адресиңизди урматтуу көрүүчүлөр мындай кылайын. Агайдын телефон номерин алып калам. Анан баарыңыздарга мен жөнөткөнгө колуман келишинче дагы аракет кылам да. Ассаламу алейкум, ревматизмге дейт. Каршы дары барбы? Ошону айтып атпайм. Кайра эле здоровый обыр кыймылдарыңарды күчөткүлө. Жанагындай тамек чексең, азыр келе атсам бир такси. Мен ойлоп турмун, байке деп атып, менен кичүү экен. Жөтөлүп жүрөт, машинеси тамек сасыйт. Эми силерге тамек чексеңер, арак ичсеңер, кыймылдабай үйдө жатсаңар, анан кийин жанагындай кока-кола жана фастфудтарды жесеңер, анда өзүңөрдөн көргүлө. Ошон үчүн кыймыл жоктон үчүн ооруп атабыз бүгүн эң биринчи. Анан ыткыйып туура эмес жеген тамактардан өлүп атабыз. Негизи тамактан болот экен да, эң негизги ошону регулировка кылгыла. Шайлообек Үркүнбаев деген менин аккаунтума кирсеңер, ар дайым көрүп турасыңар. Мен керек болсо мына бүгүн кантип эмне жеп атам, канча жейм, натуралдыйдан канчаны жеш керек, эмнени кошуш керек, эмнени кошпош керек, кайсынысын жегенге болбойт, жана деген даам бере турган, таттуу кыла турган, өңүн жакшы кыла турган нерселердин кайсынысын жебеш керек, кошпош керек баарын үйрөтүп айтып кетип атам. Ошондуктан силер жана жаман нерседен алыс боло эле өзүңөргө. Мен таң калам да, мына мисалы ийгиликке ким жетет? Машина алып үй салган эмес. Ийгиликке жеткен адам бул өзүнүн тыйган нерселерден тыйылган ошол ийгиликтүү адам болуп эсептелет. Жалкоолуктан алыс болуп, сөнгөндөн, тамек чеккенден жатып алып, жана соткаларды көрбөй, кыймыл кылып, өзүнүн ичине көбүрөөк басып, природага чыгып, балдары менен мамиле болуп, ушундай нерселерди жакындап, жана зыян бере турган нерселерден алыстаган ошол ийгиликке жеткен. А жана машинаны любой эле акчасы болсо сатып алып берет. Урматтуу агай, стенокардия, жүрөк ооруга дарыларыңыз барбы? Сиз Жалал-Абадка дагы Сеннамед ачсаңыз жакшы болот эле, сурандычы дейт. Ачыңызчы Жалал-Абадка, дарыларыңызды жакын жерден алып турат элек, сизге ийгилик деп суранып атат. Жалал-Абадка ачсаңыз жакшы болот эле дейбиз. Ачабыз. Көптөр кайсы бир имараттарын сунуш кылат да, ушундайлар көп. Менин имаратым турат, керек болсо 2000-3000 квадрат, 5 жылга чейин эчтеке сурайм, аштайт, эми анын үчүн көп кошумча кылыш керек, ал ачыш деле оңой эмес. Аренда кылып сокулга ачып, арендага болбойт экен. Терин оңдоп бер, кондиционер коюп бер, жакшы айна коюп бер десе баары эле качышып эле шарт жакшы болбойт, жакшы болбойт экен. Ачабыз, Кудайым буйрса. Иншалла ачабыз. Андан тышкары ош кашты менен таң калып, азыр көнүп да калды. Барсаң оштуктарда таң калат экен, бирдекенен дарыласа эле, дем салса эле кам оорбу дегендей сөздөрдү айтат экен. Кам деген мен кийин түшүндүм, эмнесен эле содалашып берет экен. Ушул какой-то бир 500 сом ден соолук үчүн аябай силер ниетиңерди коюп, мына биз деген дүйнө жүзүндө жок. Ачык эле айтам, дүйнө жүзүндө жок клиниканы ачтык. Жакшы да, алхамдулилла. Арабтар, түрктөр келип таң калышып атат. Кандай дейт? Силер дем салуу менен элдик медицина, ошол эле хижама, жанагындай медициналык бардык түрү менен керек болсо хирургия ушуну бириктирип ачканы кандай дейт? Мен дагы бийликке шүгүр айтат элем. Башка жакта араб түрктөрдө андай уруксат деп бербейт да бири-бирин кошкон. Бизге алхамдулилла. Биз эффект берип неметип аткандан кийин эки жагын кошуп туруп, дене менен руханий жагын караштырып, дарылатып эффект болгон үчүн биз бийликке да шүгүр айтабыз. Бүгүнкү күндө тыюу жок. Кайра бизге мынакей закондоштуруп, элдик медицина закондоштурганга жакын калды окшойт. Андай болсо андан да жакшы болот. Эмне дегенде бардык жерде альтернатива болуш керек. Мисалы позиция, оппозиция жок болсо позиция пас болуп кетпейби? Ошондуктан бири-бирин атаандашып метип мындай кичине ойгонуп турат да, анан кийин товардан дагы сизде 2-3 жерде выбор болсо жакшысын тандайсыз да. Ошондой болуп туруш керек. Ошондой. Ошондуктан монда интегративдик медицинаны, элдик медицинаны тыюу салбаш керек. Эгерде эффект жакшы болсо,
албетте кандайдыр бир сап көрө турган болсо анда караштырып көрүп туруп жанагындай шарлатан көз ачыктарга окшогон нерселерди тыюп салсак жакшы болот. А мондай медицина жагына дал келишкен, чөп дары менен дарылаган дарыга кайра жол беришибиз керек. Ошо дагы деле ошол жанатан бери көп эле суроо болуп атат. Ошо оливка майын кантип алабыз сиздикин дешипчи. Дагы да айтып атам 0502 25 44 44 25 44 44-кө чалсаңар бардык маалыматты регион керек болсо Лейлеке чейин, Баткенге чейин арын бардык жерде биздин дистрибьюторлор бар, ошолордон алсаңар болот. Кара Суудан жазып аткан экен. Ассалому алейкум, кутман таң барыңыздарга. Ош Кара Суу районунан салам дейт. Агай биз жакында жүрөккө чалып атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, кечиресиздер. Агай биз жакында жүрөккө стенд койдуруп алдык эле. Жанагы дарыңызды кайдан алсак болот? Жолдошум 1967 жылкы 6-7 ай болду. Ушул жашка чейин бир да догдурга жаткан эмеспиз. Кечиреңиз, алдын ала кечирим сурайм деп жазыптыр. Жанагы учук оору жөнүндө да айтып кетпедимби? Учук ооруна мен силерге айтып туберкулезду. Азыр жанагы 6-этапный антибиотиктер уже таасир бербей, отпор берип, дене карайып, даже аш болбой калган учурларын көрүп атабыз. Мына илгери биз билебиз, пенициллин менен эле канча деген оору пневмония өпкөсүнө суук тийип деп таттуу натрийлин алып эле жок кылып койчу эле. Пенициллинди унутуп калганбыз, производстводон алып салган, болбойт ал, действовать этпей калган, биздин антибиотигибиз бар, цефалоспориновый рядан, 4-6 поколение, кыйынбыз деп отуруп азыр мынакей өзү Всемирный организация, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дары жок деп атат. Өпкөсүнө суук тийгенге дары жок, действовать этпейт, антибиотик жок деп атат. Мына, короче, өлөсүңөр деген сөз да. Эми антибиотик деген бар, натуралдуу антибиотик мынакей. Канча деген туберкулезден бирөө дагы даттанган жок. Ушуларды ичип, комплекс пакет айдана туруп, даже открытая форма менен жакшы болуп кеткендер бар. Жүрөк демекчи. Бүгүнкү күнү жүрөккө барасың, кардиологко барасың, кардиолог дарылабайт. Кардиолог көрүп туруп, жана жерден тешик болсо аркырыскы, же кандайдыр бир тромб болсо жанагындай стенд коет да, болбосо тиги порог сердца болсо анын ичине бүтөп коет, ушундай сыяктуу. Бул жагынан хорошо, бул хирургический барып туруп жакшы кылды. А бирок сен давлениең көтөрүп, жүрөң тартыла берсе, жүрөң кысыла берсе, оору берсе, анын себебин билбей эле жүрөк дарын ичип туруп кайра өлөсүңөр. Жүрөктүн оорусунун себеби 300дөн ашык себебин билишибиз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү жана медицина бир тараптуу эле карай берип, көрүнгөн нерсени дарылай берип, жанагындай узкий специальность жүрөктү бирөө кучактап алган кардиолог, уролог, дагы бир гинеколог, анан кийин невропатолог, анан кийин ушинтип отуруп бөлүшүп толук денени караганды билбей калганбыз. Бизде илимди ошентип берип салган, медакадемияда ушундай сен мына дарыны ичесиң, ушунун этиологиясы мындай, клиникасы тигиндей, анан кийин фармакологиясы тигиндей деп отуруп эле ушун тегерегинде эле үйрөтүп атат дагы. А бирок рух деген бар да бизде. Рухту дарылашыбыз керек биринчи. А рухту биз эмес, Аллах дарылайт, ошон үчүн Куранды көбүрөөк уккула. Окуп койгулачы деп суранып атасыздар, урматтуу түзөгүчүлөр. Азыр биздин ала келсем 60тан ашыктагы СМС бар экен. Анын бардыгын окуп жетише албай калышыбыз мүмкүн, бирок агайдын номерин жөнөткөнгө, же болбосо Instagram, Facebook, YouTube баракча аркылуу кайрадан кайталап көрүп алсаңыздар да болот. Ошол жакта агайдын өзүнүн даректери айтылган, телефон номерлери да айтылган. Кайра дагы сурап атышат, Ош шаарындагы филиалдын дарегин дагы бир жолу деп. Карим Шурух көчөсү 25. Карим Шурух, жанагы Фурхат менен жаңы чек, кыргыз чек деген бар, ошонун экөөнүн как раз кошулган жерине Карим Шурух көчөсү 25. Телефонду жанагыдан чалып туруп билип алсаңар, Ошко биз Бишкектикинен да жакшынакай кылып ачканбыз, эң сонун абалда. Шарттары, мисалы, шифа болуш үчүн 4 нерсе керек да, 4 нерсе. Эң биринчи бул шифа Аллахтан деп, Аллах шифа берүүдөн бизден мына Куран окутат. Экинчиси шарт керек, шарттарын сонун кылып түзгөнбүз. Үчүнчүсү бул сервис деп, көңүл буруу жагынан да бизде мынакей кимде ким туура эмес капа кылып койсо айтсаңар, ал ошол кадрлардын үстүндө иштейбиз. Анан төртүнчү кесипкөй жагынан мен айтып атам, бардык эле моллалар дем салып берет, бардык эле врачтар дарылай бербейт. Биздики руханий чоо караган врачтар керек болот. Ошол эле гинеколог, ошол эле урологдор биздин руханий чоо карап, ошон үчүн жетишкендиктер жакшы болот. Мен силерге бир кызык нерсени айтып бергим келет.
ушул жерден пайдаланып айтып кетейин, кичине күлкү да болсун. Бир кыз келип алып туруп, мынтип аланан отурат менде. Байке, мен балалуу боло албай атам, 6 жыл болду жашаганыбызга. Сизден мен батып подружкам балалуу болгон дейт да. Анан подружкаң аты ким сен? Мен андайды төрөткөн эмесмин, сизден төрөгөн дейт. Мен андайды төрөткөн эмесмин дедим. Коюн. Жок, мен билем го, подружкам ушундай айтып алып турду. Коюн, мен тияктагылар уксам эмне дейт? Себеп болуп дарыланганда, о дейт, анысы кандай төрөгөндөр келип төрөп кетип атат бизден. Менден эмес, бизден дагы тастыктап коелу. Эмне үчүн? Анткени руханий бүгүн ооргандар. Көп нерселерден мынакей жин отуруп алып, матка отуруп алат десек ишенбейт да. Даже жүрөк отуруп алат. Бияка уас жаман нерселердин бул шайтан. Андан тышкары психология. Ал кыз мисалы экинчи күйөөгө тийип биринчисинен бала бар экен, 6 жыл жашап, эмне дегенде балалуу болгусу келет, а бирок денесинде страх бар. Эмне үчүн биринчи күйөөндө таштап кетпейт болду экен. Анан жакшы карап биринчи баланы кабыл алат болду экен, кийинки баланы кандай болот экен, страх. Ошон үчүн зачатие да болбой жүрөт. Түшүндүңүзбү? Ошонусун снимать этип, чогуу дарылап, неметип тазалагандан кийин анан төрөгөндөр алхамдулилlah. Оливка майын урматтуу көрүүчүлөр, Агайдын дарегине барасыздар. Дооронбек Садырбаев көчөсү 369. 369 барасыздар. Көкүрөк рагын операциясы жок, айыктырса болобу? Ооба болот. Көкүрөктө мисалы мындай да. Көп нерселер көкүрөк өзгөчө. Абида. Бирөөгө тарынышып. А эгер көкүрөктүн оң жагы болсо, эгер ал баш эле эркек күйөөсүнө болгондо өтө капачылыктан пайдаланат. Көкүрөк демекчи, көкүрөктөн өтө катуу чаап кетип, ушунчалык уже оору берип калгандар да бар. Биз мурда кантип мындай, биз баарын эле дарылай бербейбиз. Баардыгын эле шифа беребиз деп туруп айта берсек, анда калпыча болуп калабыз. Арагынан ашып кеткен, чаап кеткендер болот. Ошол эле жанагындай геморройлор менен келген, көкүрөктү оорулары менен биздин хирургия ачканыбыз да ошол болду. Халал кылып, башка жака кимге күмөн болуп, ошол жерден эле проктолог сонун аял киши аялга, эркек эркекке сонун геморройдун последний стадиясын дарылаш да кыйын, ал өтө кан сырап калса да жаман, ошол эле көкүрөктү. А эгерде башталышы болсо, көкүрөктүн оорусун, дартын айыктырса болот, айыктырса болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эми бизге таарынбайсыздар деген ойдомуз. Себеп дегенде колубуздан келишинче сиздерден келген WhatsApp аркылуу суроолордун баардыгына жооп бергенге аракет кылдык. Агай колуна келишинче, жетишинче, эми калганын болсо ошо Дооронбек Садырбаев көчөсүнө барат экенсиздер да, сен мектепти оңой эле таап аласыздар ал жактан. Калганын болсо ошол кайсыл даректе издей турган болсоңуздар дагы бир жолу кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчалар аркылуу дагы көрө аласыздар. Биздин айылда интернет тартпайт деп жазып атасыздар. Ооба. Бул ошондуктан биз дагы Кудай буйрса кийинкиге дагы чакырганга аракетибизди кылабыз. Ошон урматтуу биздин көрүүчүлөр, агай чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым эле ушундай элибизге кызмат кылып, элибизди канча деген оорудан жабыркаган, ден соолугунан жабыркагандарды айыктырып келатасыздар. Ушул дарыларыңыздар менен. Сизге өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Рахмат. Бар болуңуз. Кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Нурмат Абыкеев болдум. Азыр сиздерден келген дагы бир жолу айтып алайын. Сиздерден келген суроолорго агайдан номерди алам дагы баардыгыңыздарга бирден жөнөткөнгө аракет кылам. Ошондуктан дагы да болсо жаза берсеңиздер болот. Чалып аткандар ага да жооп берем. Кыскасы, кайрадан ушуну менен биринчи күнү туура саат 8-ден 9-га чейин жолукканга чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Кайра көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Биздин режиссерлорубуз Бакай Эген уулу жана Бийбек мырзага дагы рахматыбызды айтабыз. Саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө.